Позитив Travel деген компания мына бул жерде. Мына Акчабызды алдырып, алданып калдык дегендер дагы жүзгө чамалайт. Аларды виза ачып, Европа мамлекеттерине жөнөтүп, жумуш менен камсыз кылабыз деп убадалашкан. Бирок жөнөтүү мөөнөтү улам кечигип, акыр аягы минтип акчадан да, визадан да кур жала калышкан. Алардын арасында Мерим Туранбаева да бар. Ал өзүнүн 2 баласына виза алганы 250 миңдей акчасын сарптаган. Ыйлап ушунча адам, дагы бизден да көп адамдар бар. Биз билгенден бул Позитив Travel деп Ибраимова Жаркын, Ибрагимов Айжан, Ибрагимов Жаркын деген бир тууган балдар, эже ака-укалылар. Бирөөсү генеральный директормун деп чыккан сиңдиси. Баарыбызды келтирип, үмүттөндүрүп, барасыздар эже, мынанча төлөй калыңыздар. Ошо төлөсөңүздөр 90 күндө эме келет, ишке чакыруу келет, биз сиздерди 90 күндө жөнөтөбүз дейт. Анын ортосунда бизди Казакстанга да жөнөттү. Канча мынчалар Казакстанга барып келди. Виза алам дегендердин арасында үйүн коюп кредит алгандар жана пайызы менен акча алгандар бар. Виза алуу үчүн Позитив Travel туристик агенттигине алды 125, айрымдары 200 миңден ашуун акча төлөшкөн. Акчасын алдырып койгондор Европага баруу үчүн эми визанын кереги жок. Болгону биз берген акчаны кайра кайтарып берсе деген үмүттө олтурушат. Бул контракт эме договордун ичинде бардык нерсе жазылган, камтылган, эмне 90 күн ичинде алар өздөрүнүн жумушун аткарып беребиз деген. Эгерде 90 күн ичинде өзүбүздүн жумушубузду аткарып бере албасак, виза ала албасаңар, биз силерге толук кандуу болгон акчаны кайтарып беребиз деп бул жерде айтылган жана кол коюлган. Вы позвонили в службу голосовой почты. Абонент недоступен. Өзүңүздөр көргөндөй телефондору өчүк. Ал эми офиске келсек, офиси дагы бош, офиси бош калган. Чоң суммадагы акча алгандар прокуратурага жана Ош шаардык ички иштер башкармалыгына арыз менен жарандар кайрылган. Арыздын негизинде учурда прокуратурада тергөө иштери жүрүп жатат. Тергөө иш учурунда Позитив Travel агенттигинин лицензиясы болгон жана чынында эле Европа мамлекеттигине жарандарды жөнөткөн укугу болгон. Бирок адамдардын акчасын алып, виза эмес, акчасын кайтарып берген эмес. Компания ушул пандемияга байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелип калгандыктан алынган милдеттерин аткара албастан жарандарды чет өлкөгө виза ачып жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк болбой калгандыгын фирманын өкүлдөрү билдиришкен. Жана Ош шаарында иштеген негизги фигурант бул арыздагы болуп көрсөтүлгөн аял ден соолугуна байланыштуу, тагыраак айтканда боюнда бар ол төрө мезгил жакын болуп калганына байланыштуу аны суракка чакырууга мүмкүн болгон эмес. Бүгүнкү күндө Ош шаардык прокуратурасында бул иш каралууда. Эгерде Ош шаардык прокуратурасы шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын сунушун колдой турган болсо, анда соттук тартипте, граждандык тартипте сотко кароо үчүн дело жөнөтүлөт. Эгерде жок, буну шаардык тергөө кызматы иликтөөнү улантыш керек деген чечим чыгара турган болсо, ондо тергөө кызматы кайрадан бул делонун үстүнөн иштешет. Статистикага кайрылсак, 2020-жылдын ичинде алдамчылык беренеси менен 1296 жаран катталган. Ал эми 2019-жылы 1355 катталган. Айымкан Исралы кызы Азам Бузирков, Ынтымак. Алар дагы өздөрүнүн туугандарын алдырып алып, аялынын, инилеринин акчасын алып алып, алар аке Европанын айткан ошол түзүм келишим боюнча жайгаштырып жумуштарга иштерге. Айлыгыңыз биз ошо ютубтан таап келип атпайбызбы? Келгенибизде ошо Жаркын отурган. Жаркын отурганда бизге ошо договорлорун көрсөткөн эми. Биз чындыгында биздин бизге бир лицензия деп көрсөтүлгөн, договор боюнча кагазын көрсөткөн. Муну эже биз барып атабыз. Мына ошондо мен жанында турганда бир баланы киргизди. Муну делге барып атат, кетип атат, документи даяр, уже 2 күндө учат эже деди. Мен деле бир эле келген, мына бала айтмакчы бир келген жок. Мен деле 2-3 жолу келип турадым. Жаркынга айттым, Жаркын согушуна кетип атабы балдар. Чын эле ким кетип атат десек, жок бала. Эже мына кетип атат. Астыңызда мына бала турат, бир өзбек баланы мага чындыгында койду. Бирок биз эми о баланын чындыгы кеттиби, кетпеди аны билбейбиз. Бирок биздин бергенибизден кийин эле уже карантин болуп калды, дейми? Бирок мага айтканда 90 күндүн ичинде сиздин балаңыз кетет деген. Мен бир эмес 2 балага төлөгөмүн. 2 баланы ушу кошунан баласы кошуна кыйналып аткандан кошо төлөгөн болчумун. Бир кредит алып мына бала айткандай. Анан ушу кетет дегенден биз 90 күнүн ичинде деп договорубузда мен декабрда тапшырсам, февралдын этеги деген. Февралдын этегинде келсем, сиз иш күнүн чыгарыңыз дагы. Иш күн 5 күндөн гана эсептейсиз, 2 күндү чыгарганда сиздики июнга барат деди. Анан карантин болуп калды. Карантинден кийин мен июнда келдим кайта Жаркынга. Жаркынга келсем, көрүп атасыз го, Европа ачылбай атат го. Карантин болуп атат, мынандай болуп атат. Мен апам мынантип врач деди. Анда бир унчукпай кеттим. Экинчи келдим. Экинчи келгенде дагы ошентип айткандан айттым, сен 90 күнүң 2-90 күн болуп кетти го. Бербейсиңби сен? Болсо кайтар биздикин. Десек, ошо 90 күнүн ичинде мен эсли эмете турган болсом, 50%-ын алып калам деди.
Биз көчөдө калган акча жок да балам. Баарыбыздын тергелүүбүз жашообуз ошол. Баарыбыз кредит алдык дегендей. Анан мен кой мага толук кылып бересиң десем, онда эсептеп берип мага августтун этеги деген. Августтун этегинде зайне жазмак болгонбуз. Айжан келелик болчу, мен Айжан келчекти келип зайне жазабыз десек, Айжан келет. Генерал директор 28-inde dedi, men келбей, балам келди. Буларды кайта сентябрдын 10-на жазасыңар деген. Onu da кайтарабыз акчаңарды деген. Onun da уже позитив тревелден түнү менен булар офисте тазалап кетип калган. Биз 11 күнү саар билип калдык бирибизге. Ошондо менеджер балдар бар болчу, Дөөлөт Санат деген бар. Ошо Дөөлөт ана мага барды мен үйүмө. Түнү эме саарлап, эже ушинтип түнү тазалап кетип калыптыр, позитив тревелдин ичиин, иштеке калбаптыр деди. Биз шок болуп калдык да, биз каяка барабыз? Телефон кылдык, албай койду, отключен болду. Аже бу жерде олордун жашаган нафсанын чындыгы билбейт экенбиз. Баарыбыздын айыбыбыз бирибизди бирибизге жолуктурбаган айып болду. Биз бирибизди көргөн эмеспиз чындыгында баарыбыз. Себеби бизди ар убакка саатка чакырган. Мени 11ге чакырсам, onu 2ге чакырам, onu 3ге чакырам. Көргөн эмес болуп атабыз да. Биз качан гана ошол качып кеткенден кийин гана ошо менеджер балдар аркылуу анан ар кимисинин телефонун алып анан чыктык. Ушундай ситуация болуп калды да, ошол болду. Ушул күнгө чейин же загран паспортторубузду алып кеткен баары ошонун ичинде. Bu yerde bizde bir ele bularda ошол мына менеджер балдар деле бар. Бизге менеджер балдарда айтканда биз сиздер менен биз эже каяка барсаңар ошо жака барабыз деди. Биз Оштун мына жерде мына бала айткандай тергөөчүгө бардык. Ол бала Бекбосун деген бала карап туруп бизди отказ берип таштады. О жерде канча ыйлап жүрдүк, начальнине чейин кирдик. Прокуратурага таштап койдук. Прокуратура чечкен жок, 14 күндө чечебиз деген. Чечпеди прокуратура. Кайтара бизди Бишкекке барайлы, койгула балдар деп. Бишкекке Свердловск, Ровдуга да бардык. А жерде дагы жазды, бар жокто алып калды. Алыскы жолдо ойлогула, акча барында бар эмес да, көбүндө акча жок. Барсак о жерде дагы бир топ сөз айтты да, олорду дагы бечараларды кысып коюптур. Түзүгө аракет кылды алар деле. Аракет кылды, бирок аяктап кысып койгон үчүн илажы жок бизге туруп беришти. Ошон үчүн биз ушуга келип такалып атабыз. Бул жерде бар жогун эле жалган жалаларды эле шыпырып, бир адамды деле кетирбептир. 2000 угуп бар жогун текшерсек 2019-дун февралынан башталган иш экен булар. Ол Айжан менен Эменин. Жаркындын иштери экен. Өзүңүз иште канча бердиңиз? Мен 250 миң бергем. Мен Полшага деп эки адамга бергем, 125 миңден төккөнмүн эки адамга деп. Кайсы Полшагабы? Полшага депкен. Samsung деген фирмага деди, барат эже, жашаган жери бекер, тамак ашы бекер, анан бир айдан кийин айлык алгандан кийин анан мынандай болот деп, ошол жол киресинин ичинде төктүргөн да эми. Квитанцияларыбыз мында турат, баардык жазылып, Жаркын өзү кол коюп бизге барын берген. Мына азыр Жаркын дедиңиз э? Айжан Жаркын. Ошолор азыр эми маалыматтар бар да мындай тышкары угулуп атканга. Кайсыл өлкөдө анан ошо ишти жаап кое турган алардын үстүндө мындай кимдер турганы сиздерге Бизге караңгы да биз. Бизге караңгы болуп атат. Бирок Айжандын күйөөсү өзү милиция болуш экен. Биз деле агент болуп калдык да, азыр баарын сураштырып атабыз, каякта деп атат. Бунун күйөөсү милиция болуп иштейт экен өзү, Айжандын күйөөсү. Атасы юрист экен, апасы врач экен, акалары юрист экен. Айжанга биз канча жолу кайрылдык. Айжан, биз кредит алгандарыбыз бар алтынын, бирөөдөн процент алгандарыбыз бар. Ушуну туура түшүнүп, алдын ала берип кой десек, мен сүйлөшпөй деп, сүйлөшпөйм, юристим сүйлөшөт деди. Юристи дагы эч жооп бербей койду да. Ош Бишкек шаарында эле. Мен кошумчалап кетейин да бул эженин сөзүнө. Бул Айжан, Ибраимова Айжан, жанатан бери көрүп отурабыз. Өтө жакшынай болуп жүрөт сүрөткө, алдаганды жакшы билет. Булар башынан эле өтө күчтүү бир сценарий түзүшкөн экен мошенничество боюнча. Анткени баштагы Назырдын атасы мошенничество боюнча башта камалып чыккан келе. Азыркы учурда дагы СИЗО убактылуу кармалуучу түрмөдө ошо СИЗОдо атасы жатат экен. Бул мошенничество боюнча булардын өтө чоң сценарий бар экен. Значит, булардын дагы күч структурада өздөрүнүн крышевать эткен адамдар бар. Мунун тем более жолдошу да милицияда иштейт деп биз көптөн бери угуп жүрөбүз. Күч структурасын анча-мынча биздин тааныштар да айтты. Булардын крышасы күчтүү. Күйөөсүнүн өзүнүн жанында крышевать эткен адамдары бар. Значит, бул башкаларга дагы күч структурасынын адамдарга акча берген дагы булардын өзүнчө бир мошенничество боюнча уюштурулган бир кылмыштуулук кругу бар да, өздөрүнүнчө. Ошон үчүн дагы биз жазган, Ровдуга жазган, Ген прокуратурага жазган, городской прокуратурага жазгандарды булар ордуна эле сразу басып коюп атат. Мошенничество боюнча булардын өтө чоң сценарий кеткен. Башта кеткенде анча-мынчасына бираздан акчаларын кайтарып беришиптир. Адамдарды ишендириш үчүн. Мына биз кайтарып берип атабыз, действительно биз аткара албай калдык өзүбүз кызматыбызды. Вот кайтарып берип атабыз деп туруп бизди ишендирген. Видеолорду сүрөттөн көрсөткөн. Мына биз кайтарып берип атабыз. Силердикин да кайтарып беребиз. Жок. Сценарийда ушундай кеткен эле. Башында адамдар ишендириш үчүн 1-2 адам кайтарып беребиз, калгандарын полун кайтарып өздөрүбүзгө алабыз деген экен. Соттук процесстер боюнча
ошо болот. Койду бизди караган жок бер эч ким. Прокуратурага ошто болуп калган. Силер ошол жака бардыла деди да, ошо договор боюнча өзү Бишкекке кайрылышыбыз керек экен да. Буларды эми биз деле түшүнбөйт. Дагы Позитив Travel деген компания мына бул жерде. Мына булар. 1 сентябрь күнү 10 түнү качып кеткен. Башы тазалап кеткен. Эчтеке калган эмес. Биз аны качып кеткенди эле билген жокпуз. Бизге только жана менеджер балдар айтканда гана биз билип атабыз да. Жапаровдун аппаратына улап до конца барабыз. Барабыз деген үмүт болуп атабыз. Чоң суммада акча алып. Биз кредит мисалы мен 350 шаар жеринде турам. Коммунальный налог башка. Семьям кантип багам. Аягына чыгышыбыз керек да. 18 ачылган Бишкекте. Себеби мына ошко келген 5-июлда договор түзүлгөн. Мен Алматыга ачабыз деп Алматыга да ачышкан. Ачылды, ачылбады точно билбейбиз, ушу эмесинен страничкасынан биз көрүп атканбыз, Positive Travel'дан, Instagram'дан. Instagram баягы YouTube'дан, интернеттен. Айтты, ограничение жашыңыз 55 жашка чейин деди. Анда мен дедим, жашым татыктуу эле жетиштүү экен. Орус. Ал жерге орус эле тил кетет деди. Орусчадан кандай сөзлө? Орусчадан отличнам дедим. Ошо акча маселесин алып келдим. Булар Айдай. И Эркин деген иниси бар. Айжанды. Бул жакта менеджерлер ошол учурда Ош шаарындагы Positive Travel турист агентствосунун жабылып аткан учурунда менеджерлер жанында мен болгом. Менеджерлери громкий связга кой дедим. Громкий связга койгондо Эркин деген коркуткан. Ичиндеги буюм тайымдар бардын чыгаргыла, документацияларды полностью алгыла дагы Бишкекке бүгүн түнү чыгып келгиле деген. Эгерде тынч жашайм десеңер, бүгүн түнү чыгып келгиле. Мен сөзүн уккула деп тур менеджерлердин коркуткан жеринде мен конкретно өз кулабым менен ошол жерде Эркин деген иниси айтып коркуткан менеджерлерди. Полный документ калбасын Бишкекке түнү менен жетип келгиле деп туруп ушинтип коркутуу жүргүзгөн. Булар жалгыз өзү эмес, биз билгенден 4 Айдай деген сиңдиси бар, жана Эркин деген. Айжан Жакын дегендер. Бизге да. Андан кийин эмне дедиңиз аны? Учпайлап алып кеттиңизби? Мен ал жерде менин бардыгымды билдирген эмес менеджерлер. Мен жөн гана жандам эмне дейт уктум. Ал жерде мен айтканда эч нерсе жок, телефондо сүйлөшүп атабыз. Азыр оштогу жана менеджер болуп иштеген балдар. Балдардыкы бар. Экөөнүкү тең бар. Ошо бирөө келсе жакшы болот. Олар келбейт ата, ошо башында ошентип биз менен сүйлөшүп бизге берип койду, болду, ошол жерден келбей койду. Даже биз чуркап жүргөндө да келбей койду. Маалымат бардыгы бизде бар. Анткени менеджерлердин бирөөсү экөө тең менин досторум болот. Алар да өзүнүн досторунун, туугандарынын ишенip алып келген. Алар да өздөрү күйүп азыр эмне кылышын билбей отурат. Аларда маалыматтар баары бизде бар. Алар ошол жерде Ибраимов Жаркын менен урушуп мушташкан да жери бар экен. Кийин айтып берди. Силер эмне үчүн элди алып атасыңар? Силер алып атасыңар элдерди деп туруп экөө мушташкан жери бар экен. Андан кийин бардык иш бүткөндөн кийин бизге айтып берип атышат. Бар кайсы мамлекет. Еще суммасы да ар кандай сумма. Кээ бирлеринин $2000. Мисалы үчүн мен $3570 төлөгөм да. Жок, доллар. Кээ бирлеринен $2000, $6000 чейин алгандар да бар экен. Биз эми негизи өз көпчүлүкпүз бул жерде 100 адамдан аштык. Просто келгенибиз ушунча болду да. Ошон. Мен атым Абдулаева Венера Базарбаевна. Кошумчалар турган жок болсо, суроо жок болсо, жыйынттар жазылды, келгендердин жогорку. Эми биздики мыйзам чегинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгына ушул жылдын сентябрь айында ушул Positive Travel компаниясынан алданып калдык деп 6 адам арыз менен кайрылып, алар арызында ушул аталган компанияга 100 миңден 200 миңге чейинки суммадагы акчаларды берип, келишимге ылайык ал акчаны алган бул компания аларды чет өлкөлөргө виза ачып туруп, чет өлкөгө ишке жөнөтүш керек болгон. Бирок кандайдыр бир себептерден улам аталган компания буларды фирма өзүнүн милдетин аткара албастан, натыйжада булардын акчасын дагы кайтарып бере албай калган.
Бул боюнча арыз боюнча биз аталган Positive Travel компаниясын текшерүүгө алган учурда сентябрь айында алардын бул жерде офиси жок болгон, негизги башкы офиси Бишкек шаарында болгон. Бул фирманын чет өлкөгө жөнөтүүгө лицензиясы, ишмердүүлүк жүргүзүү боюнча тиешелүү уруксат кагаздары бар болуп туруп, буга чейин бир топ жарандарыбызды чет өлкөгө виза ачып жөнөтүп тургандыгы дагы аныкталган. Текшерүү учурунда ошондой эле бул компания ушул пандемияга байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелип калгандыктан алынган милдеттерин аткара албастан жарандарды чет өлкөгө виза ачып жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк болбой калгандыгын фирманын өкүлдөрү билдиришкен. Жана Ош шаарында иштеген негизги фигурант бул арыздагы болуп көрсөтүлгөн аял ден соолугуна байланыштуу, тагыраак айтканда боюнда бар болуп төрө мезгил жакын болуп калганына байланыштуу аны суракка чакырууга мүмкүн болгон эмес. Арыздарды жана тараптардын келишимдерин карап чыгып туруп, келишимде көрсөтүлгөн пункттар бар экен. Ал келишимде эгерде тараптар тарабынан кандайдыр бир өздөрүнө алынган милдеттер аткарылбай кала турган болсо, бир себептер менен бир тарап тарабынан келишимге болгон ушул келишим бузула турган болсо, соттук тартипте Ош шаардагы, мисалы үчүн Ошто болгон үчүн сот тарабына арызданып, сот тарабынан чечилүүгө тийиш деген атайын пункттары бар экен. Ошол жагдайларды эске алуу менен бул арыздар граждандык тартипте Ош шаар сотунда каралыш керек деген сунуш менен ошондой чечим менен Ош шаардык ички иштер башкармалыгы бул кылмыш ишин таанышуу үчүн Ош шаардык прокуратурасына жөнөткөн. Бүгүнкү күндө Ош шаардык прокуратурасында бул иш каралууда. Эгерде Ош шаардык прокуратурасы шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын сунушун колдой турган болсо, анда соттук тартипте, граждандык тартипте сотко кароо үчүн дело жөнөтүлөт. Эгерде жок, буну шаардык тергөө кызматы иликтөөнү улантыш керек деген чечим чыгара турган болсо, ондо тергөө кызматы кайрадан бул делонун үстүнөн иштешет.